Кытайдан тышкары 30дан ашуун өлкөдө өпкөнү сезгенткен оору катталды. Айрымдарында киши өлүм менен коштолду. Адистер COVID-19 деп аталган жаңы коронавирустуу вирустун тарап кетишинин алдын алуу аракеттери ишке ашпай, пандемия жакындап келе жатканын айтышууда. Коронавирустун жайылуу коркунучу күч алды. Дүйнөнүн башка бөлүгү анын алдын алууга даяр эмес деди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлү Брюс Элвард, ал уюмдун Кытайдагы кырдаалды иликтөө миссиясынын жетекчиси. 25 февралда Африканын Алжир, Европанын Хорватия, Франция, Швейцария, Германия өлкөлөрүндө вирус жуккан адамдар катталды. 25 февраль күнү Италияда бул илдеттен көз жумгандардын саны 11 кишиге жетти. 332 адам орну жугуз алган. Иранда 15 адам набыт болду. 100 киши ооруканага чалдыкканы расмий кабарланды. Бирок көз каранды эмес маалымат каражаттары Иранда вирустан өлгөндөрдүн саны 70ке чукулдаганын жазышууда. Ушундан улам АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Тегарандан коркунучтуу илдеттин жайылып баратканы тууралуу чындыкты айтууну талап кылды. Иран жайылып бараткан вируска байланыштуу маалыматты толук бөлүшпөй жатканына Кошмо Штаттар тынчсызданууда. Бардык өлкөлөр, анын ичинде Иран, коронавирус тууралуу ачык айтып, эл аралык гуманитардык уюмдар менен кызматташууга тийиш, деди мамкатчы. Жер жүзүндө вирус 80 000 кишиге жугуп, 2800 кишинин өмүрүн алды. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков 3-чү ирет ата болду. Жубайы Мээрим ага кыз төрөп бергенин Instagram социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу жалпы журтка сүйүнчүлөдү. Ырчы жубайына ыраазычылык билдирип, Наристеге сүйүү деген өзгөчө ысым ыйгарганын да жазды. Кызымдын ысымын Алла Тааланын сүйүктүү пенделеринен болсун деп сүйүү деп атадык. Бардык үй бүлөдө ар дайым сүйүү болсун жана кыргыздын саны көбөйө берсин деп жазды. Белгилей кетсек, Мирбек Атабеков менен Мээрим Төлөпберген буга чейин бир уул бир кызды тарбиялап келишкен. Маалымат Булак Элдик медиа. Жогорку сот өзүн кыргыздын Деми деп атаган Гүлзат Мамытбектин мурдагы күйөөсү Талант Курманкулов тактады. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттигине Курманкуловдун жактоочусу билдирген. Анын айтымында Гүлзат Мамытбек арыз менен милицияга кайрылып, күйөөсү аны сабап салгандыгын билдирген. Эки инстанция тең Курманкулов тактады. Гүлзат Мамытбектин айыптары далилденген жок. Эми жалган жала жапкандык үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча арыз менен сотко кайрылабыз деп билдирген жактоочусу. Бүгүн 26 февралда Үрүмчүдөн келген кыргызстандык 40 студент 14 күндүк милдеттүү карантинден чыкты. Алардын абалы канааттандырыларлык деп баланып үйлөрүнө чыгарылганын Саламаттыктын сактоо министрлигинен билдирди. Карантин убагында студенттер 2 жолу анализ тапшырышып, коронавирустун симптомдорунун аныкталган жок. Ошондой эле карантин учурунда алар менен медициналык кызматкерлер гана байланышта болуп турду. Эске салсак, 13 январда Үрүмчүдөгү кыргызстандык студенттер атайын автобустар менен Алматыдан Бишкекке жеткирилген. Маалымат Булак Элдик медиа. Кыргызстан коронавируска байланыштуу Италиядан келгендерге дагы карантиндик тартип киргизди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Буга чейин ушундай эле тартип Кытай, Түштүк Корея, Иран жана Япониядан келгендерге киргизилген. Кыргызстанга бул өлкөлөрдөн келген жарандар 14 күн бою атайын жайларда болушат. Тизме дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша толукталып турмакчы. Эске салсак, 22 февраль күнү Италияда 62 адам вируска кабылгандыгын аныкталган. 2 күндөн кийин эле ооругандардын саны 157ге жеткен. Кыргызстанда 26 февралга карата коронавируска кабылгандар катталган жок. Өлкөдө эпидемиологиялык абалга туруктуу дешти министрликтен. Учурда медициналык көзөмөлгө стационардык шартта 158 адам жашаган жери боюнча 408 адам алынган. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрмө жайлар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатат. Коронавирус кырдаалына байланыштуу футбол боюнча Евро 2020 белдеш өтпөй калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу УЕФАнын вице-президенти Мишел Вал спорт телеканалына билдирген Евроспорт жазат. Ал Европадагы коронавируска байланышкан кырдаал боюнча комментарий берип жатып, УЕФА кырдаалга көз салып жатканын айтып, коронавирустун жайылышы токтобой улана берсе, УЕФАнын бардык мелдештери токтотуларын билдирген. Биз мелдештерди токтотконго чейин жеткирбөөгө аракет кылабыз. Эгер кырдаал начарлап кетсе, мелдештер өтпөй калат, деди. Белгилей кетсек, Евро 2020 быйыл 12 июндан 12 июлга чейинки убакыт аралыгында 11 өлкөнүн 12 шаарында болуп өтөт. Айрым оюндар Римде өтүшү керек. Учурда Италияда коронавирустан 6 адам каза болуп, 200дөн ашуун жуктуруп алгандар катталды. Маалымат Булак Элдик медиа.
Башкы прокуратура Кой Таш окуясы боюнча козголгон кылмыш ишти карап чыгып сотко жөнөткөнүн билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин аталган окуя боюнча күнөөлөгөндөргө расмий айып тагылганы айтылган. Тизмеде мурунку президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 14 киши бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аларга кылмыш жаза кодексинин 11 беренеси боюнча айып тагылды. 39-чу бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, 355-чи бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу же коркутуу, 337-чи тергөөчүнүн ишине тоскоолдук жаратуу, 244-чү адамдарды барымтага алуу, 264 массалык пашаламандык, 130 киши өлтүрүү, 130 жана 39 киши өлтүрүүгө аракет кылуу, 253 курал жаракты мыйзамсыз айлантуу, 257 ок атуучу курал жарактарды урдоо, 338 сотко чейин көндүрүшкө байланыштуу күч колдонуу же коркутуу беренелери. 25 февраль күнү айып актыларынын копиялары күнөөлөнүп жаткан тараптарга тапшырылып, иш 1 райондук сотко өттү деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары дагы 5 киши тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан аларга карата козголгон иш өзүнчө өндүрүшкө алынды. Ушул тапта тергөө жүрүп жатат. Казакстан 1-марттан тарта Иран менен аба байланышын токтотуп, Түштүк Кореяга каттамдарды азайтат. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында мындай чаралар аталган өлкөлөрдө коронавирустун жайылып жаткандыгына байланыштуу. Түштүк Кореяга каттамдар жумасына 9-дан 3-кө чейин азаят. 1-мартка чейин жарандарыбыздын кайтып келишине мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Иранда болсо 170 жараныбыз бар. Аларда 1-мартка чейин кайтып келиши керек, деди Бекшин. Ал учурда Тышкы иштер министрлиги коронавирустун жайылып жаткандыгына байланыштуу башка өлкөлөр менен да аба байланышын токтотуу ыктымалдыгын карап жатканын кошумчалады. Февралдын башында Казакстан Кытай менен аба байланышын ага чейин автобус каттамдарын токтоткон. Январдын аягында эки өлкөнүн чек арасындагы Коргоз базары жабылган. Бийликтин маалыматына караганда Казакстанда бул вирусту жуктуруп алгандар жок. Кытайдан тышкары 35 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 78 000 адамга жугуп, алардын көбү кытайлыктар. 2715 адам каза болуп, 30 000дей айыгып чыкты. Маалымат бак элдик медиа. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Эли Шаркак жылынын ачылыш аземи эртең 27 февралда Москва шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин катышуусунда өтөт деп билдирди президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков. Жалпысынан Эли Шаркак жылынын алкагында Кыргызстанда жана Россияда саясий, экономикалык, аскердик жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө 200дөн ашуун иш-чара өткөрүү мерчемделүүдө. Эли Шаркак жылынын ачылыш аземи мамлекеттик Кремль сарайында өтөт. Иш-чаранын алкагында Кыргызстан менен Россияда чыгармачыл коллективдердин катышуусунда гала-концерттин өтүшү күтүлүүдө. Данияр Сыдыков Эли Шаркак жылын өткөрүү жөнүндө макулдашууга 2019-жылы Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын жүрүшүндө кетишкендигин эске салды. Бул мамлекеттик сапардын алкагында жалпысынан 6 миллиард АКШ доллардан ашуун суммага 50дөн ашык документке кол коюп, алар бүгүнкү күндө ишке ашырылууда. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун 27-28 февралдагы Россияга болгон иш сапарынын жүрүшүндө Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу күтүлүп жатканын белгиледи. Мындан сырткары Россия Федерациясынын өкмөттүн турагасы Михаил Мусиштин жана Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин турагасынын орун басары Дмитрий Медведев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү пландаган. Президент Сооронбай Жээнбеков белгисиз солдаттын мүзөсүнө Гүлчамбер коёт жана Москва шаарындагы Выдых аймагындагы Кыргызстан павильонуна барат. Маалымат бак элдик медиа. Муфтияттын маалыматына караганда 2020-жылдагы ажылык сапардын акысы $3350 түздү. Ажылык сапарга катталып, алдын ала $500 төлөгөн жарандар катталган. 2850 долларынын 26 февралдан 17 мартка чейинки аралыкта төлөшү зарыл. Төлөм Реска банк аркылуу жүргүзүлөт. Былтыр зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болгон эле. Муфтият быйылкы баанын көтөрүлүшүн Сауд Арабиясы визага, медициналык камсыздандырууга акча алына турганын кылганы менен байланыштырууда. Мындан тышкары Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндөгү кызмат көрсөтүү кымбаттаган. Муфтият эскерткенде Баткен, Жалбат областтарында жана Ош шаарына ажылыкка катталган талапкерлер акча төлөөдөн мурун квотага илингенин аныктап алышы керек. Аталган аймактарда ажылыкка барууну
Калуучулардын саны Сауд Арабиясы берген квотадан ашып кеткен. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга жылкы орунга 600-110 квота берген. Маалымат Булак, Эл Гезит.